Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатуху. Урматтуу Талас жеринин тургундары жана бизди көрүп жаткан биздин каналдын подписчиктери, мынакей бүгүн сиздерге ушундай жакшы кооз жерден Таласта Ала-Тоо Эко балык деген эс алуучу жай жаңы ачылып жатат жана ачылып иштеп жатат. Ушул жерди тартып сиздерге кененирээк маалымат берип, кандай кызматтары бар, кандай балыктар бар, кандай дарек менен келсе болот бул жака, ошонун баарын алдыда көрсөтүп кетели. Андыктан биздин каналдын традициясы боюнча биринчи кезекте ушу сиздерге жолду көрсөтүп, кененирээк адашпай келишиңиздер үчүн, сиздер үчүн ушу даректен баштасак, анда биз баштайлык. Мына бул Ленина көчөсү, азыркы жаңы ат менен улица Чыңгыз Айтматова болуп айтылат. Нар жакта ушу жаңы роддомдон өткөндөн кийин эле эки заправка бар, баарыбызга белгилүү, баарыбыз билебиз. Ошодон өткөндөн кийин эле бул жакта оң жак бетиңиздерде Ак Калпак остановкасы бар. Бул ориентир алганыңыздарга жана колу менен да көрсөтүп коеюн азыр. Бул жак болсо ушу арка болуп кетет, Бакаята Кең Аралга кеткен жак. Мына ошо Ак Калпак жерден эле оң жакка бурулсаңыздар, могу жерде күмбөз турат. Ушу күмбөздө карай кетсеңиздер адашпай барасыздар. Азыр мен ошол жак бетке да өтүп, сиздерди кантип барасыздар, кайсы жолго түшөсүздөр, баарын кененирээк көрсөтүп кетем. Түп-түз эле ушул жол менен машина менен болсоңуздар айдап келип, мынакей жана күмбөздөн өтүп, бир аз өткөндөн кийин эле келе бергенде бул жерде бир аз бурулуш бар. Туугандар, бурулуштан кайрылганда эле бул жака эмес, ушудан оң жакты көзтө кайрылып, ушу бойдон түп-түз эле тетиги крышасы көрүнүп турган жерге барсаңыздар, адашпай Ала-Тоо Эко балык эс алуучу жайына жетип барасыздар. Мына бул жолду дагы көрсөтүп коеюн, көптөр адашып кетиши мүмкүн ушул жерден. Анткени бул жерде жетейин деп калганда жол дагы бир эки жака бөлүнүп кетет экен. Мына сиздер көрүп турганда машина бараткан жерде ушул тушта чакан крышасы көрүнүп турат. Азыр ошол жерге дагы барып, мына ушул жерден киргенде эле сиздер оң жакка дагы эмес, сол жакка дагы эмес, түз эле айдасаңыздар машинаны, жөө болсоңуздар түз эле кирсеңиздер, адашпай таап барасыздар. Мына сиздерге азыр колу менен да көрсөтүп коеюн. Алыс жактан келген туугандар үчүн адашпай барыш үчүн ушинтип колдон келген аракетибизди кылабыз. Мынакей туугандар, ошентип биз Ала-Тоо Эко балык эс алуучу жайына кирип келдик. Кирип келгенде эле өзүңүздөр көргөндөй, балыктар суунун ичинде 3-4кө бөлүнүп турат, блок болуп. Ягында кичинекей балыктар экен. Бул балыктардын аталышы, породасы золотой форель деп коет экен. Дама аябай жакшы экен, дамдуу экен. Келип ушул жерге келип бышырып, балык кармап же болбосо балык карматып бышырып жесеңиздер болот. Бул жерде да бышырганда өзгөчө бышырып беришет экен. Мариновать этип, казанга десеңиздер казанга, мангалга десеңиздер мангалга, жана жакында ушу ташка бышырып беребиз деп айтты байке. Чынын айтсам, мен өзүм ташка бышырылган балыкты жеп көрүлөкмүн, мага аябай кызыктуу болуп атат. Ташка бышырылган балык кандай болот экен деп. Эми туугандар, кандай кызматтары бар экенин сиздерге кененирээк айтып кетейин. Бул жерден сиздер балыктарды заказ берип алдырсаңыздар болот. Үйгө бышырган даяр
салаттар менен, соктор, кымыздары менен. Доставкасы бар. Жана бул жерге келип эс ала турган болсоңуздар, мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мондай кооз, жашынакай балыктарды көрүп эс алып, карматып жеп, ушундай кылып эс алып кетсеңиздер болот. Үй бүлөңүздөр менен келиңиздер, туугандар менен келип эс алсаңыздар болот. Үйлүү конокторду алып келип ушул жерге эс алсаңыздар дагы аябай жакшы, ыңгайлуу жер экенин көрдүм. Жана бул жерде башка жактагылардай эмес, көп кызматтары бекер экен. Жана мына сиздер өзүңүздөр көрүп турган ушул жердеги боз үйгө отурган бекер. Бунун эки чекесинде дагы тапчандар бар экен. Боз үйдүн ичин сиздерге тартып көрсөтүп коеюн. Караңыздарчы, кыргызымдын боз үйү. Жана балдарды дагы бул жактан балдар үчүн дагы аябай шарт түзүлүптүр. Мондай чоң батут бар экен. Өзүңүздөр эс алып, балдарыңыздарды ушул жакка ойнотуп, бунун баары бекер заведениянын шотунан ушул жерге бала бакыра үчүн, сиздер үчүн ушундай кызматтардын баардыгын бекер кылган экен. Жакында дагы бул жакка детский бассейн алып келем дейт байке. Бүгүн эртеңдери алып келип ошону кылам деп жаткан. Жана чоңдор үчүн дагы сууга түшүшү жайы бар экен. Урматтуу туугандар, жана бул жерде халанитте көрүп турган балыктар атайын кармалып, ушинтип халанитте сакталып турат. Бул деген кечинде балык кармаганга болбой турган убакыттарда ушундай готовый балыктарды, мындай золотой форель деп коет экен, алтын форель деп, ушул жактан алып, свежий кылып, жазап даярдап беришет. Жана туугандар, бул жерде ушу эс алып жүргөн эжеге бир-эки сөз сүйлөтүп коелу деп чечтик. Мынакей өзүңүздөр көрүп аткандай, Таластын кандай сонун абасы, мына суудун жээги, боз үй илгерки. Боз үй да аябай чоң, келишимдүү, салкын, төшөктөрүнүн баары мына атайын өзүнө арналып тигилген экен. Мынакей гүлдөтсө да болот экен, берге гүлдөрдү тигишиптир, азамат ишкерлер. Мынакей кандай сонун, Таластын эң бир сонун жерлери экен. Биз өзүбүз сүйүнүп атабыз. Мынакей тапчандар бар экен, балдар ойной турган жактары бар экен. Таза аба, балык деген кандай жакшы ден соолукка. Келип эс алыш керек экен негизи. Кышкы запас кылыш керек экен. Мынакей кандай сонун. Мына бала чакабызды алып келип жыргап атабыз. Кандай жакшы экен де балдар. Сонун Анакей, момнтип ойнойбуз. Анан балык кармайбыз. Сууга түшөбүз, Таластын топойун кыдырабыз. Сонун. Эң сонун. Бейиштин төлү. Бар менен экен. Урматтуу туугандар, дагы бир жолу видеонун аягында сиздерге ушу балыктын даяр болуп атканын көрсөтө кетебиз. Жана биз адрести жана кызматтарды бир жолу кайталап коелу. Бул жерде доставкасы бар. Коноктосоңуздар, сыйлуу коноктосоңуздар берден заказ берсеңиздер болот. 20 килограммга чейин түштөндүрүүгө алышып отуптур. Ошондой эле сиздер да коноктосоңуздар, чалып, рейсин чалып, сүйлөшүп, баасын келишим кылсаңыздар болот. Боз үй, тапчан бекер, балдар ойночу жайы бекер, батут бекер, балдар бассейни дагы бар, Кудайым буйруса. Кайрымактарды өзүңүздөр ала келсеңиздер да болот. Бул жерде да кайрымактары бар. Балык кармап, тутуп алып кармап жесеңиздер дагы болот. Карматып, бышырып жесеңиздер дагы болот. Кымыз,
напитоктор, соктор бар. Иштөө убактысы эртеменки 8-9-тан акыркы кардарга чейин 11-12ге чейин десек болот. Бир балыктын килограммы 700 граммдан 2 килограммга чейин барат. Салаттын түрлөрү бар. Балыктардын даярдалышы бул казанда мариновать этилип, мангалдарда жана ташка бышырылып берилет. Адрес Ленина көчөсүнөн келгенде эле Ак Калпак остановкасынан оң жакка кайрылып, видеонун башында көрсөткөн жол менен келсеңиздер адашпай келип каласыздар.